Аскар Акаев экс-президент макамын алууга татыктуу. Кийинки жумада Аскар Акаевдин экс-президенттик макамы жогорку кеңеште каралат. Бул боюнча коомчулукта талкуу жүрүп, негизинен жумурткадан кыр издегендер жана айрым саясий күчтөр кычаштык кылышты. Сын пикир жазуу иретинде, ал эми аныгында Акаевдин артында кылмыш иши жок болсо, туңгуч президент катары мамлекетке эмгек сиңиргени оор кезеңде элибизди ачарчылыктан алып чыгып кеткени менен эсибизде калган. Эгемендүүлүктүн баштапкы жылдарынан тарта өлкөнү өнүгүү жолуна салып, сөз эркиндигин, адам укуктарын, демократияны камсыздаганы алкышка татыйт. Анан кийинки келген президенттерди көрдүк да, кан төгүшүп, адам эркиндиктерин тепселешип, ошого катар мурда болуп көрбөгөндөй коррупциялык жолго түшүштү. Салыштырмалуу Аскар Акаевдин башкалардан жылдызы жогору жанары шексиз. Демек, ал экс-президент макамын алууга толук кандуу татыктуу деп Азия News гезити Арыва Кейжи сайты жазып чыкты. Жалал-Абадта Кыргыз поштасы АКнын бөлүм башчысы жана анын курбусу пенсия үчүн келген акчаны кымырып алышкан. УКМК Жалал-Абад облусунда Кыргыз поштасы АКнын бөлүм башчысы жана Сузак районунун тургуну кармалганын билдирди. Тергөөчүлөрдүн маалыматында алар алыскы райондордун жашоочуларынын пенсияларын, жөлөк пулдарын жана маяналарын уурдап алышкан. Келтирилген зыяндын суммасы 10 миллион 700 миң сомду түздү. 17 сентябрда шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери жүрүп жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. УКМК Медеткан Шеримкуловдун Жыламыш айылындагы мыйзамсыз менчиктештирилген мектептин ээси эмесмин деген билдирүүсүн четке какты. Коопсуздук комитет парламенттин экс-спикеринин билдирүүсүн чындыкка дал келбей турганын билдирет. Анын ЖМКлардагы билдирүүсүн колдоо болгон документтер жокко чыгарууда. Тактап айтканда 1998 жылдын 14 декабрындагы номер 1141 жерди пайдалануу укугуна мамлекеттик актыларды эсепке алуу китебинде катталган 1998 жылдан азыркы учурга чейин номер 021438 форма боюнча мамлекеттик актынын анык көчүрмөсү боюнча жер мыйзамсыз түрдө Медеткан Шеримкуловдун үй бүлө мүчөлөрүнүн колунда болгон. Натыйжада жооп органдары жогоруда аталган объекти өз балансына кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылган. Буга байланыштуу Сокулук районунун Гавриловский айыл өкмөтүнүн кызматкерлери Шеримкуловдардын үй бүлөсүнө жогорудагы мамлекеттик актынын түп нускасын кайтарып берүү өтүнүчү менен бир нече жолу кайрылышкан. Акыркы кайрылуу 2023 жылдын күзүндө болгон. Кыргыз Республикасынын МУК тарабынан көчүрүлгөн чаралардын натыйжасында 2024 жылдын 11 сентябрында жер Сокулук районунун Гавриловский айыл өкмөтүнө өткөн дейт УКМК. Эскерте кетсек, буга чейин УКМК аталган айылдагы 20 гектар жерди ээлеген мектептин жери мамлекетке өткөнүн билдирген. Ал 376 миллион 336 миң сомго бааланган. Бирок Шеримкулов ЖМКларга ал жер ага таандык эмес деп билдирүү жасаган. УКМК 30 миллион сомдук алтынды мыйзамсыз ташып бара жаткан жарандарды кармады. УКМК алтын куймаларын тиешелүү документтери жок мыйзамсыз ташып чыккан жарандарды тапты. Комитеттин маалыматы боюнча 17 сентябрда Казакстан Республикасынын аймагына бараткан Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаа кең булуң көзөмөл өткөрүү пунктунан текшерилген. Текшерүүнүн жүрүшүндө Кыргызстандын чегарасынан алып чыгуу үчүн тиешелүү документтери жок 3,3 килограмм алтын куймасы жашырылган жай аныкталды. Анын баасы 30 миллион сомдон ашат. Учурда тергөө уланып жатат. Булак бара келди. Ушул жол салган, суу чыгарган, социалдык объекттерди курган бул депутаттын жумушу эмес. Туурабы? Буну өкмөт жасайт. Көчөдө авто тыгын болсо деле депутаттар эмне кылып отурат? Аялы менен күйөөсү урушуп кетсе деле депутаттар эмне кылып отурат? Бир нерсе болсо эле депутаттар эмне кылып отурат? Парламент эмне, футбольный топпу? Тепкилетип коюп отура беребизби? Мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигин айырмалап билбесе билгизүү үчүн бизде улуттук
дагы мамлекеттик дагы телеканалдар бар да. Ушуларга тапшырма бербейсиздерби? Ким кимге жоопту, кандай болот экен? Депутаттар эмне кылып атат? Депутаттар муну кылбай атат. Депутаттар жол тыгынын чечпей атат. Депутаттар бул жерге келбей атат, барбай атат деген нерселер коомдо өтө чоң көйгөйгө айланып баратат да. Алмаз Акунжанович, мынакей телевидениялар бүгүнкү күндө мамлекеттин акчасын алып иштеп атышат. УТРК боюнча жакында чоң сөз болот. УТРК боюнча дагы бизде көп маалыматтар келип атат. Ушул роликтерди даярдаттырып, ар бир нерсени коомдун аң сезимине төңкөрүштөрдү жасаш керек. Коомдун аң сезимине бир качан түшүнүктөрдү туура бере алабыз. Ушул боюнча дагы бир маселелерди иштеп чыкпайлыбы? Мен айтайын дегеним, аткаруу бийлиги ошол коомдогу социалдык маселелерден баштап баардык маселелерди аткаруу бийлиги чечет жана ишке ашырат, турмушка ашырат. Жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган, мыйзамды жазат жана ал мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Бүгүнкү күндө ур тепкиге калган таяктын башы парламентке тие берчү болду да. Ушуну кой деген кожо жок болуп атат. Мейли айтсын деген нерсеге кетип баратабыз да. Ушуну телеканалдардан болобу, өкмөт башчыларыбыз болобу айтып элге туура түшүндүрүш керек. Мен ушул нерсени айтып коеюн дедим. Пакистандык жаран коопсуздук үчүн кызынын башына камера орноткон. Пакистандын тургуну кызынын башына чоң видеокамера жабыштырып койгонун Times of India жазды. Ал кыздын жанында жакындары жокту, анын коопсуздугун ушундай жол менен камсыз кылгысы келет. Соц тармактарда интервью берген кыздын видеосу тез тарап кетти. Көпчүлүк аны аша чапкан көзөмөл деп жаманда көрүштү. Кыз ата-энеси жакында Карачиде 1 жаш кыздын өлтүрүлүшүнө байланыштуу анын коопсуздугу үчүн катуу тынчсызданып жатканын айтты. Ушундан кийин кыздын үй бүлөсү аны коргоо үчүн колунан келгендин баарын жасагысы келген. Булак Серепкежи.